Быйыл 4-чү рет республикалык жаш дизайнерлердин сынагы Насириддин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде 20-21 декабрда болуп өттү. Салттык эмес жаңы 2015-жыл аттуу сынакка республикабыздагы 5 колледждин жана 6 жогорку окуу жайларда дизайнерлик кесип боюнча билим алып жаткан 120 студент катышты. Коллекциялар кагаз, темир, зым, бөтөлкө жана башка буюмдардан болду. Белгилей кетсек, биринчи күнү Жалан колледжде билим алып жаткан жаш дизайнерлердин коллекциялары калыстардын сынына коюлду. Аталган сынактын уюштуруучусу Дамира Айтикеева жылда өтүүчү сынак өсүп келе жаткан жаш дизайнерлерге стимул берүү менен бирге аларга колдоо көрсөтүп келээрин белгиледи. Бизде сынак 6 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Ал эми республикалык деген статус алганына 4 жыл болду. Сынакка Ош жана Нарын жергесинен келип катышып жүрүшөт. Белгилей кетсем, катышуучулардын саны жыл санап өсүүдө. Сынактын максаты жаш таланттуу дизайнерлерди колдоо. Анткени алар коллекция жасаган сайын өздөрүнө тажрыйба топтошот жана белгилүү дизайнерлер менен таанышат. Аны менен бирге жумушка да орношууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анткени биз жумуш берүүчүлөрдү сынакка чакырабыз. Калыстар тобунун чечими менен салттык эмес жаңы 2015-жыл аттуу сынактын биринчи күнүндө 3-чү курстун студенти Алмаз кызы Чолпонай этно шаман коллекциясы менен баш байгеге ээ болду. Дизайнер Алмаз кызы Чолпонай. Коллекция «Это шаман» Гран-при. Алмаз кызы Чолпонай. Просим вас получить заслуженный Гран-при. Мен Международный университет инновационный технологиялар университетинин колледжинде окуйм, 3-чү курсунда. 2 жуманын ичинде даярдап бүттүм. Талышы кийинки жылыбыз теке жыл болгон үчүн ошондой этнический, ошондой темада алып, ошол темада даярдадым. Атандаштар күчтүү болду, бирок жеңем деп ойлогон эмес элем. Дагы көптөгөн пландарым бар, буюрса ошолорго жетем деп ойлойм. Ал эми экинчи күнү жогорку окуу жайдын студенттеринин арасынан жеңишке Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 3-чү курсунун студенти Айзада Кушчубаева таластык кыздар аталышындагы коллекциясы менен жетишти. Айта кетсек, жеңүүчүлөр көркөм маанилүүлүк, теманын шайкештиги, аткаруу чеберчилиги, кездемени тандоо жана иштетүү, стиль боюнча чечим деген 5 талап менен көпчүлүктөн айырмаланып баш байгеге ээ болушту.
Мындай сынактардын байма-бай өткөрүлүп турушу жаңыдан чыгып келе жаткан жаш дизайнерлерге дем берип, алдына койгон максатына жетүү үчүн стимул болоору анык. Андыктан келечек жаштардын колунда демекчи, өсүп келе жаткан муунга колдоо көрсөтүү улуу муундун милдети деп билебиз.